ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына күндөрдүн саййиди болгон, төрөсү болгон жума күнү дагы Аллах насип кылып жүз көрүшүп отурабыз. Бүгүнкү биздин жума баяныбызда окуй турган хадисибиз Бухари, Муслим риваят кылган хадис. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Sizler özüңөрдөн ылдыйдагыларга карагыла. Өзүңөрдөн жогору тургандарга карабагыла. Мына ушундай иш кылууңар, мына ушундай кылууңар Аллахтын силерге берген неаматтарын, жакшылыктарын төмөн санап койбоо үчүн ылайык, мунасып болгон иш. Бул хадисти имам Муслим риваят кылган, бирок имам Бухари рахимахулла риваят кылган хадистин сөзү кичине башкачараак келген. Мына ушул хадисти окуп да андан кийин мына ушул хадистердин маңызын түшүнгөнгө аракет кылсак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза назара ахадукум ила ман фуддила алейхи фил мал вал халqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Качан силерден бирөө мал дүйнө жана хилкатта, кебете түзүлүштө өзүнөн абзелерек кишини көрсө, анда өзүнөн ылдыйдагыларга карасын. Мына ушул хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүн ушундай бир нерсеге жолдоп, ушундай бир жакшылыкка жолдоп жатат. Мына ушундай осият насаат кылып жатат. Мына ушул осият насаатты карманган инсан өз жашоосун бактылуу абалда өткөрөт. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Унзуру иля ман хуа асфала минкум." Силер өзүңөрдөн ылдыйда тургандарга карагыла деп айтып жатат. "Вала танзуру иля ман хуа фауқакум." Өзүңөрдөн жогору тургандарга карабагыла. Мына ушул осиятты өз жашоосунда, мына ушул осиятка өз жашоосунда амал кыла турган киши чындыгында өз жашоосун сабыр кылган абалда, канаат кылган абалда жана Аллахтын берген неамат жакшылыктарына разы болгон абалда өткөрөт. Анткени инсан өзүнөн жогору тургандарга карай турган болсо, өзүндөгү неамат жакшылыктарды аз санайт. Өзүндө жакшылык, неамат жок экен деп эсептеп калат. Албетте бул нерсе Аллахка шүгүр келтирүүдөн инсанды тосуп коет. Ал эми инсан өзүнөн ылдыйдагыларга караса, өзүнөн ылдый тургандарга караса, Аллахка мактоо айтат. Алхамдулилла, Аллах Таала башкаларга бербеген жакшылыкты мага берген экен деп Аллахты улуулайт, мактайт. Имам Бухари риваят кылган хадиске карасаңыз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат: "Силерден бирөө мал дүйнө жана кебете түзүлүштө, кебете көрүнүшүндө өзүнөн абзел кишини көрсө" деп айтты. Ар кандай дүйнөлүк нерседе болсун деп айтышат алымдар, айырмасы жок. Ар кандай дүйнөлүк нерседе инсан өзүнөн ылдыйда тургандарга кароосу керек экен.
Mal dünyөнү карай турган болсок, bir kişinin машинасы бар. Балан кишинин өтө кымбат машинасын айдап жүргөнүн көрөт да, ошого карап, ошол тууралуу ойлой турган болсо, анда өзүндөгү арзаныраак машинени көрүп, менде эч кандай неемат, жакшылык жок деп билет. Ушинтип, өзүн бир неематтын жакшылыктын жакшылыктын ээси эмес экенмин деп билип сезип калат. Бул нерсе албетте инсанды, пендени Аллахка шүгүр келтирүүдөн тосуп коет. Мына ушундай абалда инсан өзүнөн ылдыйдагыларга карасын. Машинасы жоктор бар, велосипедде жүргөндөр бар. Эми велосипеди бар адам андан да ылдыйга карасын. Велосипеди жок адамдар бар. Жөө жүргөн адамдар бар. Жөө жүргөн адам кимге карайт десек, жөө жүргөн адам ошол баса албай, төшөккө мыкталып жатып калган адамдарга карасын. Ошол тура албай калган, бир жерде отуруп калган, же жатып калган адамдарга карасын. Мына ошондо инсан ошол колундагы нерседен жана башкалардан ибрат алуу менен колундагы бар неематка шүгүр кылган болот. Анткени инсан албетте өзүнөн ылдыйдагыларга карай турган болсо, өзүнүн абалы начарраак болгон адамды табат. Мына ошого карап инсан ибрат алуусу керек. Анткени инсан өзүнөн ылдыйдагыларга карай турган болсо, бул нерсе Аллахка шүгүр келтирүүгө себеп болот. А шүгүр болсо, ошол колундагы бар неематтын көбөйүүсүнө себепчи болот. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум, ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Эгер силер шүгүр келтирсеңер, мен силердеги неематты, жакшылыкты көбөйтөмүн дейт. Эгер мага капыр болсоңор, менин азабым каттуу дейт. Эми бул биз дүйнөлүк маселелерде өзүбүздөн ылдыйдагыларга карабыз керек экен. Хадисте мал дүйнөдө жана кебете түзүлүштө, кебете көрүнүштө деп айтылды. Хилкат бул кебете түзүлүш, кебете көрүнүш. Кимдир бирөө өзүнөн сулуураак адамды көрсө, мен сулуу эмес экенмин деп айтуусу, бул албетте туура эмес. Мына ушул нерсе жакшы эмес. Ошондуктан мындай абалда дагы инсан өзүнөн ылдый тургандарга карабыз керек экен. Эгер өзүнөн ылдый тургандарга карай турган болсо, өзүнөн хуну керек, сулуураак эмес адам табылат. Мына ушундай кылуусу, бул Аллахка неемат, Аллах берген неематтарга шүгүр кылуусуна жакыныраак болот. Эми бул дүйнөлүк маселелерде, дүйнөлүк иштерде, мал мүлктө, кебете түзүлүштө, кебете көрүнүштө биз албетте өзүбүздөн ылдый турган адамдарга карабыз керек экен. Ал эми диний маселелерде болсо, биз өзүбүздөн жогору тургандарга карабыз керек. Мисалы, парз намаздарды жана сүннөт намаздарды окуйсуз. Кээ бир адамдар бар, парз деле окуп коюп, сүннөттөрдү окубайт. Мына ушундай абалда диний маселелерде өзүнөн ылдый тургандарга карап болбойт, караган болбойт. Диний маселелерде, ибадат маселесинде инсан өзүнөн жогору тургандарга карабыз керек. Эми өзүнөн жогору тура тургандарга карай турган болсо, мисалы үчүн парз намазды жана сүннөт намаздарды окуп жүргөн болсоңуз, анда ошол кээ бир адамдардын арасынан парздарды дагы, сүннөттөрдү дагы, духа намазын жана түнкү тахажжуд намазын окуп жүргөндөр бар. Мына ошондуктан ибадат маселесинде өзүнөн жогору тургандарга карайт. Анткени аларга жетиш үчүн, алар ибадат кылгандай, ибадат кылууга умтулуу үчүн. Жыйынтыктап айта турган болсок, бул хадисте биз дүйнөлүк иштерде, дүйнөлүк мал мүлктө,
кебете түзүлүштө өзүбүздөн ылдый турган адамдарга карообуз керек экен. Ал эми дини маселелерде, дини иштерде болсо, ибадаттарда болсо, өзүбүздөн жогору турган адамдарга карап, аларга жеткенге аракет кылып умтулуубуз керек экен. Кыскача бул хадистин мааниси мына ушундай. Андан кийинки келген хадис: "Ва Науас ибн Сам'ан радийаллаху анху قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس." أخرجه مسلم. Науас ибн Сам'ан радийаллаху анхудан риwayat кылынат. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан дейт, жакшылык жана жамандык тууралуу сурадым. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: жакшылык бул жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак деп жооп берди. Жакшылык бул жакшы кулк мүнөз, жамандык бул көңүлүң тынч болбогон, жүрөгүң тынч болбогон, адамдар билип калуусун каалабай турган ишиң деп айтты. Бул хадисти имам Муслим рахимахулла риwayat кылган. Бул орунда Науас ибн Сам'ан радийаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эмне тууралуу сурап жатат? Жакшылык тууралуу жана жамандык тууралуу сурап жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жакшылык, бул жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак деп жооп берди. Эми бул жакшылык муну менен эле чектелбейт, же жакшы бир кулк мүнөз менен, же адеп ахлак менен чектелбейт динибиз. Динибиздеги жакшылык, албетте жакшылык бул намаз окуу жакшылык, садака берүү жакшылык, жакшы сөздөрдү айтуу жакшылык, өз ара ыймандашып отуруу жакшылык, ажыга баруу жакшылык, садака берүү жакшылык. Жакшылыктар көп. Эмне үчүн анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде жакшылык бул жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак деп жооп берди. Анткени жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак бул бардык жакшылыктарды өз ичине камтыйт. Кимдин кулк мүнөзү, адеп ахлагы жакшы боло турган болсо, Аллах Таала аны жакшы көрөт, жана адамдар дагы аны жакшы көрүп калат. Эми бул хадистен алына турган дагы бир пайда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жамандык тууралуу суралган убакытта эмне деп жооп берди? Жакшылык бул жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак деп айтты. Ал эми жамандык тууралуу суралган убакытта ма хака фи садрика ва карихта ан яттали алейхин нас. Көңүл тынч болбогон жана адамдар билип калуусун каалабаган ишиң деп айтты. Бул эми айдан ачык көбүнчө күмөндүү иштерде болот, экиленесиз. Кебир алымдар болот деп айткан алымдар бар, болбойт деп айткан алымдар бар. Анын же арам адал экендигини бир ачык бир хадис менен же ачык бир аят менен арам кылынган эмес, же адал кылынган эмес. Эми ошол нерсенин туура эмес экендигине хадисте эки аламат белги бар экен. Биринчиси сырткы аламат белги, экинчиси ички аламат. Биринчиси ма хака фи садрика, көңүл тынч эмес. Эгер ошол ишти кыла турган болсо көңүл тынч эмес. Тынчсызданып турат. Туура ошол ишти, ошол амалды туура деп айткандар бар, туура эмес деп айткандар бар. Бирок ошону кыла турган болсо көңүл тынч эмес. Бул албетте ошол иштин ошол туура эмес экенин белгиси. Көңүл тынч эмеспи? Жүрөк тынч эмеспи? Ошол иштин туура эмес экендигин белгиси бул ички аламат. Эми сырткы аламат белги ва карихта ан яттали алейхин нас. Эгер ошол ишти адамдар көрүп калбасын деген максатта жасай турган болсо, же адамдардын назарына түшүп калбайын деген максатта жасай турган болсо, бул албетте бул ички белги болуп, бул дагы жакшылык эмес. Туура кимдир бирөө дурус деп айткандыр ошол ишти, кимдир бирөө туура деп айткандыр, кимдир бирөө туура эмес деп айткандыр. Бирок ошол ишти адамдардан көрсөтпөй, адамдардын назарынан жашырынып кылуу албетте ошол иштин туура эмес экендигинин белгиси дейт. Мындай эрежелерди, мындай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын осият насаттарын табияты таза, жүрөгү таза, мына ушундай адамдар сезе билет, түшүнүп жетет. Фитраты саламат адамдар түшүнүп жетет. Ал эми жанагы фитраты өлүп калган, мындайча айтканда, жүрөгү таза эмес, табияты таза эмес адамдарга адал арамдын айырмасы жок. Мына ошондуктан Аллах Таала өзүнө моюн сунуп, такыба болгон пенделерини кээде
Allah Taala bir aram işlerden je bir tuura emes işlerden belgi berip saktap koyot, kaytarıp koyot. Mına bolgan okuyalardan bir kişi kolundan kelişince hareket kılıp malı mülkünü aram aralaştırıp hareket jasayt ele. Al kündörдүн birinde oşol bağındağı bir daraktı kesip öz muhtajlığı üçün satууга tуура kelip oşol daragın kesken kezde anan töösünü bir gün жүктөp, töösünü artıp oşol töösünü turguzuuga hareket kılganda töösü turubay koyot orдунан. Mına ошондо бул киши адашып кошунасынын kesken daragын жүктөp алган болот. Кийин ошол даракты төөнөн түшүрүп, ошол өзүнүн дарагыны, kesken дарагын жүктөгөн кезде, билбей жүктөп алган болот. Ошол жүктөгөн кезде, төөгө арткан кезде, төө басып, андан ары басып кеткен экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды дагы Аллах Таала ошол Худайбияда Меккеге ошол кирүүдөн Аллах Таала тосуп койгон, ошол төбөсү баспай койгон. Бул да ошол жакшылыктын ошол белгиси болгон. Мына ошондуктан Аллах Таала ушундай таква өзүнө, жалгыз өзүнө сыйынган, мына ушундай таква арам жебеген, арам нерселерге аралашпаган ушундай таква пенделерин ар кандай туура эмес иштерден тосуп коет. Бул экиленген күмөндүү иштерде болот. Ал эми ачык арам маселелерде болсо, арамдыгы ачык айтылган, арамдыгы тууралуу ачык хадистер келген маселелерде болсо, ошол нерселердин эмне арамдыгын кабыл кылуубуз керек экен, алардан четтенүүбүз керек экен. Андан кийинки хадис Ибн Масуд радияллаху анху риваят кылат. Имам Бухари жана Муслим риваят кылган хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза кунтум саласатан фала ятанаджа итhnан дун ал-ахар хатта тахталиту бин-нас min ajli anna zalika yuhzinuhu." Ibn Mas'ud radıyallahu anh aytat, Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, eğer 3 kişi bolsanız, bir kişini kaldırıp 2 kişi şıvraşıp süйлөшпөсүн. 3 kişi bolsaňor, 2 kişini bir çetke sürüp koyup, ekөөsü şıvraşıp, jaşırın türde süйлөшпөсүn. Adamlar menen aralaşıp ketmeyince de aytdı. Köpçülük adamlar arasında şıvraşıp süйлөшсө bola beret biri-biri menen. Köpçülüktün içinde biri-biri menen şıvraşıp süйлөшсө muna hiç kanday karama-karşılık jeri jok. Emne üçün mınday kılуунун natijası emne eken? Akıbeti emne eken? Min ajli anna zalika yuhzinuhu. Hadistin akırında aytılıp jatat. 3 kişi otursa 2 kişi bölünüp alıp bir kişini çetke sürüp koyup, ekөөsü şıvraşıp süйлөшүүsü bul oşol bir musulmandı kapa kılууга alıp kelet eken. Mına ошол hadiske байланыштуу 6 maseleni aytıp ötöbüz. Birinci masele, 3 kişi oturgan bolsa, 2 kişi bölünüp alıp, şıvraşıp, bir kişini bölüp koyup, özara şıvraşıp, jaşırınıp, mындайча aytkanda, şıvraşıp süйлөшүүsü bul haram eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul nerseden kaytardı. Antkeni 3. kişini kapa kılууга sebepçi bolup kalat ekenmiz. Mындайча aytkanda kapa kılуу bolup kalat eken. Ekinci masele, jaşırın emes, mındайча aytkanda şıvraşıp emes, 3 kişi oturgan bolsa, 2 kişi bölünüp alıp, başka tilde süйлөшө turgan bolsa, 3. kişi düşünbey turgan tilde süйлөшө turgan bolsa. Misal üçün 2 kişi, 3 kişi oturan, anan ele ekөөsü şıvraşıp, angizçe süйлөшüp ketdi, 3. kişi bilbeydi. Bul dağı tıyuu salıngan deydi. Alımlar mına ошол hadisti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaytargan, ошол kaytarıktın astına kirip kalat deydi. Eğer şıvraşıp, jaşırın süйлөшпөсө dağı. 3. masale emne üçün kaytarıldı? Enne zalika yuhzinuhu. Bul bir musulmandı kapa kılууga sebepçi bolup kalat eken. Albatta bir musulmandı kapa kılуу, anı kaygıga salууdan kaytarılganbız. Albatta bir musulmanga ziyan berүүдөн kaytarılganbız. Jana ошондой эле bir musulmandı bir lakap koyup çakıra turgan bolsok, eğer oşol musulman razı bolboy turgan bolsa, albatta bul anı kapa kılууga ziyan berүү bolup kalat. Eğer razı bolsa bola beret. Mına ошондуктан koşunanı koşunaga ziyan berүүsü, tuğan uruktun tuğan urukka ziyan berүүsü, dostordun bir-birine ziyan berүүsü, albatta bul şariat kaytargan, tıyuu salıngan işlerden bolup sanalat. Bul hadiske dağı baylanıştуу dağı bir masele, 4. masele İmam Malik rahimahullah aytkan eken, la yetenaja thalathatun duna wahid ve la 10 li'annahu qad nuhiya an yatruka wahidun. 3 kişi olsa
2 kişi özünçө bolup alıp, süйлöşpөсүн şıvıraşıp, 3-cü kişini kaldırıp, mına hadiste aytılındı. Hem 3 kişi emes, 10 kişi bol oturgan bolsa, je 8 kişi bol oturgan bolsa, misal üçün 10 kişi bol oturgan bolsa, 9'a bölünüp alıp, bir kişini çetke sürüp koyup, özara şıvıraşıp süйлöşүүsü, al musulmandı dağı kattuura kapa kılat eken. İmam Kurtubi rahimahullah bu masale boyunca bunday deydi. Köpçülüktün özünçө bölünüp alıp, şıvıraşıp süйлöşkönü bir kişini kattuura kapa boluusuna sebepçi bolot deydi. Mına ошондуктан бұл нәрсе да кайтарылган экен. 5-нчи маселе 3 киши эмес, 4 киши боло турган болсо, эки-экиден шывырашып сүйлөшө турган болсо, бул боло береби же болбойбу? Бул боло берет. Бул арам болуп саналбайт, күнөө болуп саналбайт. Алымдар буга уруксат берет. Bir адам жалгыз кала турган болсо, четте, анда жок, бул болбойт деп жооп беришет алымдар. Мисалы ушул жерде 7-8 kişi otursa, janındagılar менен шывырашып сүйлөшсө, эми дагы бир маселе, эгерде 7-8 kişi otura турган болсо, өз ара бири-бири менен шывырашып сүйлөшө турган болсо, bir kişini четке бөлбөй туруп, анда бул боло берет. Мында эч ким бир-бирөөдөн бир жаман ойду ойлоп калбайт, капа болуп калбайт. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu'dan bu rivayet kılınan bir rivayet var. İmam Bukhari rahimahullah Adab-ı Mufrat'ta rivayet kılgan eken. Şu İbn Umar'dan suraşkan eken. Abu Salih degen ravi İbn Umar radıyallahu anhu'dan surayt. Arba'un törtö bol oturgan bolsa şu degende. Kala la yadurruk, bunun ziyanı yok degen eken. Jana oşonda ele 7-8 kişi dağı je bir jamaat öz ara biri-biri menen şıvıraşıp süйлөшө турган bolsa, bul dağı bola beret eken. Bunun hiç kanday ziyanı yok. Antikeni birbirinden hiç kim jaman oyda kalbayt, kapa bolu degen nerse bul orunda kelip çıkpayt. Yemi akırkı masele, 6-cı masele, kaçan kişi, oşol kaçan 2 kişinin jaşurun bolup şıvıraşıp süйлөшүүsü tıyıp salınat. 3-cü kişini çette kaldırıp, oşol 2 kişi süйлөшүп oturgan kezde 3-cü kişi çette kıla turgan bolsa, albette anın kapa boluusuna sebepçi bolot eken. Mına ошондуктан hadiste kaytarıldı. Yemi 2 kişi şıvıraşıp süйлөшүп oturgan bolsa, 3-cü kişi alarının üstüne je alarının aldına oşol bastırıp kirip kele turgan bolsa, anda 2 kişi öz ara şıvıraşıp süйлөшкөн ulanta berse bola beret. Hem bul albette 2 kişi süйлөшүп oturgan kezde uruksatsız bastırıp kirip kelүү, albette bul adepten emes, bul jakşı kulk münöz emes. Mına ошондуктан kirүүдөн aldın uruksat suroo kerek, je süйлөшүp бүткөнгө чейин sırtta kütüp turуу kerek, je ушунчалыk zarıl bolo turgan bolsa, oşol üzür aytıp anda kelүү kerek. Yemi 3 kişi oturgan bolsa, dağı bir masale 3 kişi oturgan bolsa, hem muhtaçlık bolup kaldı. Şıvıraşıp süйлөшкөнгө, aların arasından biri ösü. Mına oşonda 3-cü kişiye oşol 2 kişi şıvıraşıp birösüne bir özünün sırrını je bir özüne jeke bir taamdık maselesini aytkanga tuura kelip kaldı. Mına oşonda oşol 3-cü kişiden ruhsat surap, anın razılığını alıp turup, anan ekөөsü şıvıraşıp süйлөшө berse bola beret eken. Anın razılığını alıp keyin süйлөшülse bola beret deyt alımlar. Mına şol 3 hadisinin kıskaça mani mаңызы. Mına şol jerge çeyin inşallah keyinki cumalarda dağı başka bir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin okup mani mаңызын düşünüp barganga hareket kılabız. Wallahu alem ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.